Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Жаратқан Аллах Субханаху ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдың сүннетіменен жашаған сіздерге дайыма Алла Тағаланың үзгілтіксіз рахматы, мереме, хидаяты, нұры, адал рызқысы, берекесі бола берсін. Құрметті мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллах Субханаху ва Тағала мына ушындай берекелі, құтты айда, құтты күнді атқарған бардық ибадатыңыздарды Аллахым қабыл қылсын. Алла Тағала Құранда айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инналлаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатаххирин. Жаратқан Аллах Субханаху ва Тағала Аллаға қайтып тауба қылушыларды жана Алла Тағала тазаларды жақсы көреді дейді. Башқа бір аятында Алла Тағала айтады: «Ва ахидна иля Ибрахима ва Исмаила ан таххира байтия лит-таифина вал-акифина ва руккаис суджуд». Бұл аятта біз Ибрахим пайғамбарға, Исмаил пайғамбарға өкім қылып бұйрық бергенбіз дейді. Мынау Кабаны, Маккадағы Кабаны тазалағын. Рүку қылып намаз оқушыларға, сажда қылушыларға, таваф қылушыларға, ал жерде отырып ибадат қылушыларға тазалағын деген аят. Үшінші бір аятта Алла Тағала айтады: «Ла масджидун уссиса аля тақва мин аували яумин ахаққу ан тақума фихи риджалун юхиббуна ан ятатаххару валлаху юхиббул муттаххирин». Пайғамбарымыз Мәдинаға барып ең бірінші мешітті құрғандан кейін мына ошол аят түшкен, тақвалар үшін тақвалықтың бұлағы болған мына мешіт құрылды. Эми ошол мешітте адамдар, момун мұсылмандар таза болып, даараттарын алып, жан дүниелерін тазалап, ибадат қылышат. Алла Тағала тазаларды жақсы көреді дейді. Мына ошол аяттың негіздерінде тазалық маңызы айтылғандықтан бүгін сіздер менен біз шариатымыздағы тазалық жөнінде біраз сөз қылып кетмекшіміз. Тазалықтың материалдық жағы бар, анын моралдық жағы бар. Ошондон пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтады: «Инналлаха та'ала таййибун назифун юхиббун назафа». Алла Тағала ару зат, тазалықты жақсы көреді. Каримун юхиббул карам. Алла Тағала берешін жомарт, улуу зат, жомарттықты жақсы көреді. Ошондуктан назифу афниятакум ва ла ташаббаху бил яхуд. Пайгамбар айтат: силер өзүңөрдү, айлана чөйрөңөрдү таза кармагыла, могу жөөттөргө окшобогула дейт. Бул болсо дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бизге болгон көрсөтмөсү. Демек, Алла Таала жакшыны кабыл алгандан кийин жакшы сөздү, жакшы амалды, мына ошол амалдар дагы таза кийим менен, таза жүрөк менен, таза ниет менен, туура ниет менен аткарылыш керек экен. Мына күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам муну Жабир ибн Абдилла айтат: биздин үйгө дейт, Жабир айтат, пайгамбарыбыз зиярат кылып келип калды дейт. Анан келатып бир кишини көрүп калды дейт. Мындай үстү жүдөгөн дейт, чачтары багы караган эмес дейт да, ар жакта дейт. Анан пайгамбарыбыз айтты дейт: «Ама кана яжиду хаза ма юскуну бихи шараху». Ушул адам бир аз чачыны оңдоп алганда жакшы болот эле деп айтып койду дейт пайгамбарыбыз. Анан кийин дагы бир кишинин багы көңүл бурбастан эле мүмкүнчүлүгү болсо дагы кир кийимдерди кийип алганын көргөндө пайгамбарыбыз айтат экен: ушул кийимин жууп алганда жакшы болот эле, же жок бекен жуучу нерсеси дегендей. Бул Сахih ибн Хиббандын китебинде мына ушундай пайгамбарыбыздын айткан сөздөрү келет. Демек, biz namaz okuganda barımız biliriz, bizim denimiz taza oluş gerek, kiyimimiz taza oluş gerek, namaz okuyturgan yerimiz taza oluş gerek. Bu materialda jaktan, andan keyin жүрөктөрүбүз taza oluş gerek, niyetimiz tuğra oluş gerek, al жерде bir riya bolboş gerek. Özü daarаттын özü бул эң бир чоң гигиена да, адамды таза кармай турган. Экинчи жагынан бул ошол пайгамбарыбыздын
Bizge Moğ hadisinde kelgen Abu Malik el-Aş'ari aytat, "At-tahuru şatrul iman." Tazalık, darat alуу bul imandın jarımı deyt. "Velhamdülillahi tamla'ul mizan." Alhamdulillah dep çın koңul menen айтылган söz kıyamatта esep kitep болгондо адамдын оң таразасын толтура турган söz дейт. Ошондон дайым Аллага шүгүр деген сөздү айтып жүрүшүбүз керек. "Ва субханаллахи вал хамдулиллахи тамлаани ау тамлау байна самавати вал ард." Ал эми ким субханаллахи ва бихамди, субханаллахил азим деп айтып жүргөн болсо, монобу биздин дүйнөнүн асманы менен жердин ортосун толтурат дейт, соопко дейт. Ошол айткан адамга. "Ва салату нурун." Намаз бул нур кыяматта окуучу үчүн. "Ва садакату бурханун." Кайрымдуулук, зекет, фитир садакалар булардын бардыгы далил болот, худжат болот. "Ва сабру дияун." Ал эми сабырдуулук бул дагы адам үчүн жарыктык. Ал эми Кур'ан худжатун лака ау алайка. Ал эми Кур'ан болсо кыяматта сенин пайдаң үчүн күбөлүккө өтөт, же сенин зыяның үчүн күбөлүккө өтөт дейт. Ошондон Куранды окуп турушубуз керек. Бакы үйдө жакшы бир жакшы полкага коюп, жакшы бир кездемеге оруп коюп, аны аздектеп туруп эмес, Куран окуу үчүн, күн сайын окуу үчүн керек. Ошондон Куран эгер окуган эмес болгон адамга Куран айтат экен, бул мени такыр окуган жок дейт экен. Ал эми окулган Куран ал айтат экен, бул мени дайыма окучу эле деп. Ошондон биздин ар бир мусулман адамдын Куран менен болгон байланышы болуш керек. Күнүмдүк Куран окуй турган өзүбүздүн тартибибиз болуш керек. Бир убакыт табышыбыз керек ошого. Тойлорго табылат, сырапкерчиликке табылат, киного табылат, футболго табылат, кафеге табылат. Аябай убакыттар көп нерсе табылат да, бирок Куранга табылып атабы, жокпу? Ушул Куран айында Куран окуп атабызбы, жокпу? Тамга жаттап атабызбы, жокпу? Ар бирибиз бул Рамазан айы эми чындыгында ибадаттын айы, Курандын айы, бирок ошол эле учурда өзүбүз эсеп китеп кыла турган айда. Ошондон Умар ибн Хаттаб айтып атпайбы? "Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу." Бүгүн өзүңөргө эсеп китеп бергиле, эртең Алланын алдына барып эсеп китеп берерден мурда дейт. "Вазинуха кабла ан тузану." Амалыңарды бүгүн таразалагыла өзүңөр, эртең таразага барып түшүп калардан мурда дейт. Демек биз мына ушул нерселерге көңүл буралы. Пайгамбар сөзүн улайт: "Куллун наси ягду." Бардык адамдар бул дүйнөдө аракет кылат. "Фабаи'у нафсаху фамутиқуха ау мубиқуха." Ар бир адамдар бул дүйнөдө аракет кылат, тиричиликте, дин карманууда, ибадатта. Эми ушул адамдардын ичинен аракет кылгандар кээ бирлери өзүнүн нафсыны чындап тозоктон кутултуп атат. Ибадаттар менен, орозолор менен, жумалар менен, Куран зикирлер менен, кайрымдуулук менен, ал эми кээ бирлери мубиқуха өзүнүн нафсын жок кылып салып атат дейт. Ошондой жакшы иштерден кур калып, эч бир сооп албагандыктан, кыяматка барганда дагы эч бир сообу жок болсо, анын бара турган жери маалым. Мына ошондуктан биз мусулмандар эмне болушубуз керек экен? Таза болушубуз керек. Бардык тараптан. Балки сүйлөөдөн мурда таза кийингенибиз өзүнчө бир даават болуп туруш керек. Ал эми сөзүбүз андан да сонун болуш керек. Ошондон пайгамбарыбыз айтат: "Tahhiru hazihil ajzada tahharakumullah" дейт. Бул Мажма Заваид деген китепте келеткен пайгамбарыбыз эми көрүп атат ар кандай адамдар. Ошондон адамдар, силер денеңерди тазалагыла, жуунгула, Алла Таала силерди таза кылат дейт. Башка бир хадисте ар бир мусулман адам жок дегенде 7 күндө бир жолу жуунуп турсун дейт. Бизде азыр андан да көбүрөөк жуунганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да эми көпчүлүктө. Болбосо мына ушундай жумага келет экенбиз, 5 вакыт намаздар бар. Андан да сонун бир пайгамбарыбыздын сөзү, бул ошол материалдык, моралдык жактан тазалыкка далил кылган. Пайгамбарыбыз сахабаларга айтат: "Араайтум лау анна нахран бибаби ахадикум ягтасилу минху 5 марратин хал ябка мин фи жасадихи мин даранихи шай'ун" дейт. Мындайча айтканда, эгер силердин үйүңөрдүн алдынан суу агып турса, дарыя болуп дейт, ошого күнүнө 5 жолу жуунсаңар дейт, денеңерде бир кир калабы деп сахабалардан сурайт. Ана сахабалар жооп келет: "Ора Алланын элчиси, жок, эч бир кир калбайт" дейт.
Чындыгында эле эми кир калбайт да, күнү 5 жолу жууна берсең. Мына ошондо пайгамбарыбыз айтты: "Фазалика мислу салаватил хамс." Мына ошол нерсе 5 жолу жуунганын 5 убак намаз сыяктуу. 5 убак намаз менен Алла Таала адамдын билип билбей кылган катачылыгын кечирет дейт. Даарат алып намаз окуганда бул гигиеналык жактан, тышкы материалдык жактан таза болобуз, кийимдерибиз таза, намаз окуганда жан дүйнөбүз таза болот экен. Моралдык жактан таза болот экенбиз. Ошондо биз дайыма намазга бекем болушубуз керек таксырлар. Анткени кыяматта Аллах субхана ва таала эң биринчи эмнеден сурайт? Намаздан сурайт. Намазың кандай болду дейт. Кимдин намазы жакшы болсо, кийинки сурактары жакшы болот. Кимдин намазы жок болсо, кийинки сурактары дагы кыйын болот дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Иза тавадда ал-абдул муслиму ау ал-муъмину фагасала вajhahu خرج من وجه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء." Мусулман адам намаз окуймун деп жакшы ниет менен даарат алып жүзүн жууганда, ошол жүзү менен, жүздөгү көзү менен бир ката нерсени билбей көрүп алган болсо, мына ошол катачылыкты ошол суу менен жууп салат дейт. Же ошол адамдын жүзүдөн акыркы тамчылап түшкөн тамчы менен Алла Таала тазалайт дейт. Андан кийин колун жуат. Колун жууган болсо, колу менен туура эмес иш кылган болсо, ошол суудун акыркы тамчысы менен же даараттын суу менен Алла Таала анын колун тазалайт. Ошондой эле ал бутун жуат. Буту менен туура эмес жакка башкан болсо, анысын тазалайт. Хатта яхруджа нақиян миназ-зунуб. Ушул даарат алгандан кийин эле мусулман адам бардык күнөөдөн таза болот дейт. Себеби биз эмнеге даярданып атабыз? Намазга. Намаз бул Алла менен болгон байланыш. Сила, байланыш. Эгер Алла менен байланышкы келет десең, анда намаз оку. Намаздан алдың даарат алыш керек. Намаз окуудан мурда ушул даарат адамдын жан дүйнөсүн тазалайт экен. Демек Аллаху акбар деп Алланын алдында турганда, сиз бардык күнөөлөрдөн таза экенсиз да. Демек намаздан кийин ошол соопту күнөө иш менен башка нерсе менен жокко чыгарып албашыбыз керек. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тазалык жагында дайыма мисвакка буйрганда, эми аларда мисвак болгон ошол жакта пайгамбарыбыз айтат: "Лаула ан ашуққа ала уммати ла амартухум бис-сиваки ма кулли сала." Эгер менин үммөтүмө кыйын эле болбогондо, мен ар бир намаздан алдын мисвакты колдонгула деп айтат элем, деп пайгамбарыбыз ушундай сөзүн айткан. Ошондон бул болсо дагы эми багы милдеттүү түрдө болбосо дагы биз азыр эми ар кандай багы оозду тазалай турган нерселер бар, щоткабы, пастабы, мисвакпы. Бизде деле азыр мисвактар көбөйүп калды. Бул болсо пайгамбардын сүннөтү. Экинчи бир сөзүндө пайгамбарыбыз айтат экен: "Мисвак бул адамдын оозун тазалайт, аны менен ага Алла Таала ыраазы боло турган нерсе" дейт. Мунун да өзүнүн чоң бир башка дагы пайдалары ден соолукка бар. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Баракатут таами ал-вудуу qablahу ва вудуу ба'даху." Мындайча айтканда, биз дайыма тамактанабыз. Мына ошол тамактын дагы эң бир жакшы берекеси дейт пайгамбарыбыз. Тамактан алдын колду жууп, тамактан кийин дагы колду жуу дейт. Ошол дагы тамакка береке берет деп пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар. Бул эми Абу Дауд риваят кылган китебинде келген экен. Демек бул болсо дагы биздин багы кады салтыбызда аябай жакшы калыптанган да. Демек бул дагы биздин сүннөткө ылайык. Бул деле тазалык. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Биз ошол денебизге кам көрүп жүрсөк, таза кармап жүрсөк, оорудан дагы эмне болот экенбиз? Аман болот экенбиз. Эмкеде кандай болсо дагы оору болуп турат Алладан. Бирок пайгамбарыбыз: эгер ооруп кала турган болсоңор, ошол өзүңөрдүн денеңерге кам көргүлө дагы даарылангыла" дейт экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Ма анзалаллаху азза ва жalla даан илля анзалаху лаху даваан." Дартты берген Алла Таала анын шифасын дагы берет дейт. Бирок ошол шифаны эмне кылышыбыз керек экен? Издеп, себебин карманышыбыз керек. Кээ бирлер айтат: "Эми ооруп калдым, дарыланбайм, Алла Таала өзү дарылайт" деп. Жок, андай эмес. Биз өзүбүздүн денебизге өзүбүз зулумдук кылбашыбыз керек. Ооруп кала турган болсок, демек дарыгерлерге кайрылып дарыланышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
өз сөзүндө айтат, бул хадисте мындай деп келет. Буну bir kişi айтат, Абул Ахвас деген, күндөрдүн bir күнүндө пайгамбарыбыздын жанына келдим дейт. Бирок мындай көртүү эмес, жөнөкөй эле бир аз балки кирирээк кийимди кийип алганмынбы дейт. Анан пайгамбардын жанына келсем, пайгамбар сурады дейт. Сенин бир акчаң барбы, мал мүлкүң барбы деп сурады дейт. Ошондо айттым дейт, ооба менде бар. Десе, эмне байлыгың бар десе, бул айтып атат, менде төөлөрүм бар, койлорум бар, жылкыларым бар, анын үстүндө кулдарым бар, кызмат кылган дейт. Ошондо пайгамбарыбыз мындай деп айтты. Алла Таала саңа өзүнүн ушундай рызкы нематтарын бергенден кийин, сенин ошол үстүңдө Алла Таала ошол рызкы нематын көргүсү келет. Ошону колдонбойсуңбу деген экен да. Экинчи жагынан пайгамбарыбыз, эми колуңда бар болгон болсо, бир аз тазараак кийинип албайсыңбы? Жакшыраак кийинип албайсыңбы деген пайгамбарыбыз өзүнүн насаатын айтты дейт. Эми бизде чындыгында кийинет десе эле жанагындай бир текеберлик үчүн кийинген арам болот. Бирок тазалык үчүн деген ниетте кийинген болсок, бул жакшы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын имам Бухари риваят кылган хадисинде келет, Айша энебиз айтат, пайгамбарыбыз убагында жумага адамдар ар тараптан келет эле дейт. Анан шамалдар болуп турат, эми ал жак чөл. Адамдар келатканда кээде чаңга баягы душар болуп калат, ар кандай абалдарда келет эле дейт. Кээде тердеп кетет, күн аябай ысык. Анан тердин жыты чыгып ушундай болот эле. Ошондо пайгамбарыбыз айтты дейт, "Лау аннакум татаххартум лияумикум хаза." Ар бирибиз ар кандай ушундай абалдардан келип атабыз, ошондон бир эртерээк келип алып, ушул жума күнгө даярданып, бир аз жуунуп, тазаланып, кийимдерибизди тазаланып алсак жакшы болот эле деп пайгамбарыбыз ошол убактагы сахабаларга да өзүнүн насаатын айткан. Демек адамдар жыйналган, чогуу намаз окуган жерге дагы таза болуп келген жакшы деп. Анан пайгамбарыбыз күндөрдүн bir күнүндө, бул хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат, пайгамбарыбыздын мечитин бир аял болгон экен. Дайыма тазалап турчу экен, келип шыпырып. Эми ал убактарда мына биздин мечит эмес да. Куруп койгон топурактын кумдун үстүндө эле, сары кумдун үстүндө эле окуйт. Бир аз камышты салса салып коёттор. Анан кээде ар кандай адамдар болгон, жаңы динге кирген же түшүнбөгөн, анан мечиттин ичинде какырып сукуранып тургандар болгон экен да. Анан ошол аял келип, ошол кээ бир адамдардын түкүргөн какырыгын тазалап, таштандыларды алып, шыпырып тазалап койчу экен дайыма. Кийин пайгамбарыбыз айтат, ошол аял көрүнбөй калды да. Дегенде айтышыптыр, ал аял каза болуп калды. Дегенде пайгамбарыбыз айтат экен, мага айтпайт белеңер, мен ага өзүм жаназасын окуйт элем, кана кабырын айткылачы, көргүзгүлө деп пайгамбарыбыз барып бата дуасын кылып койду дейт да. Бул болсо дагы ошол мааниси биздин намаз окуй турган жерибиздин дагы таза болуусу экен. Ошого дагы кам көрүшүбүз керек экен. Мисалы ар бир кайсы мечит болбосун, ар бир кирген мусулман ошонун тазалыгына жооптуу деп койсок болот да. Өзүгө окуган жерине, бир эле ошол жердин кызматкерлерине эмес, баарыбыз ошо жоопкерчиликти колдонгон болсок, бул болсо баардык мусулмандардын пайдасы үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мына ушул тазалык, жолдогу мусулмандарга зыян берген нерселерин алып коюунун пайдасы жагын айтып атат. Күндөрдүн bir күнүндө айтат, пайгамбарыбыз хадис айтып атат, мен бейишке кирсем дейт, бейиште bir киши жүрүптүр дейт. Ошондой бейиште багы ятакаллап дейт, тоголонуп, ойноп жыргап атат дейт да. Анан кайсы амалы үчүн бул бейишке кирди экен десе, хадисте келет, шажаратун катааха мин захрит тарик канат тузиннас. Жолдо дарактар өсүп, дарактын шактары өткөн адамдарга зыян берип атыптыр дейт. Кебелер төө менен өтөт, араба менен өтөт. Ошол зыян берип аткандан ошол бутактарды кесип, анан элге зыян болбосун деп алып койгондугу үчүн дейт, Алла Таала аны эмне ушундай чоң сооп берип бейишке киргизди дейт. Эми мындай абал жашообузда көп эле. Жолда кээде таштандырал болот, кээде жолго таштар түшүп калат, ар кандай учурлар болуп калат. Мына ошондон пайдаланып, биз деле тазалап койгон болсок,
таштандыларды дагы өз ордуна барып таштаган болсок, бул деле тазалык деп эсептелинет. Чыныгы мусулмандын этикасы. Пайгамбарыбыз айтат: "Ал-иману бид'у ва саб'уна шуба." Имандын 70тен ашык бутагы бар. Анын эң жогорку бутагы ла илаха иллаллах деген сөздү айтуу. Ал эми эң төмөнкү даражасы жолдон элге зыян берген нерселерди алып коюу, ал эми уялуу дагы бул имандын бир бутагы деген пайгамбарыбыздын сөзү бар. Андан кийин бул жерде алымдар айтат, ким ушул пайгамбарыбыз 70 канча бутагы бар, имандын бутагы бар дегенди эң жогоркусун азыр айттык, эң төмөнкүсүнө чогуу сообун алгысы келет. Ал адам анда эмне кылсын дейт? Биринчи ла илаха иллаллах Мухаммадур расул деп айтып алып туруп, андан кийин жолдогу нерсени алып койгон болсо, ошонун экөөнүн соогун алган болду деп эсептелинет дейт. Демек биз мына ушул имандын бутактарын колдон келишинче толуктаганга аракет кылышыбыз керек. Анын бир бутагы сабырдуулук, анын бир бутагы тазалык, кечиримдүүлүк, кичипейилдик, берешендик, жүрөктү тазалоо. Мына ушулардын баары ошол имандын бутактары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын башка бир хадисинде келет: "Уридат алайя а'малу уммати хасануха ва сайюха." Мага менин үммөтүмдүн жакшы амалдары дагы, жаман амалдары дагы мындай көрсөтүлдү. Мындай жактырылбаган амалдары. Ошонун ичинен эң жакшысы бул адамдарга жолдо зыян берип аткан нерсени алып салуу. Ал эми мындай адал болсо дагы жактырылбагандардын ичинен мечиттин ичине какырып түкүрүп, ошону көмүп койбогон деп пайгамбарыбыз айтат экен. Жана биз айтканда ал убакта ушундай чөл болгон да. Ошондон жанагы чөлдө жашаган араб келип керек болсо бир бучунда зарада кылып ийген. Ошондо сахабалар ачуусу келип тура калып токтотобуз дегенде пайгамбарыбыз тим койгула. Муктаждыгын бүтүрүп алсын деп, муктаждыгын бүтүргөндөн кийин араб бир тууганым деп чагырып, бул Алланын үйү болот. Бул жерде ибадат кылынат. Ал андай нерсени көрбөсө, билбесе, ошондон бул жерде андай кылганга жарашпайт. Экинчи андай кылбай жүрүңүз деп сахабаларга ошол жерге 1-2 челек чакка сууду барып төгүп койгула деген экен. Ошо суу менен кошо жанакыны сиңирип кетет деп. Бул болсо дагы пайгамбарыбыздын багы рахматтуу мээримдүүлүгү. Багы аны жийиртпестен, катуу айтпастан, урушпастан жакшы эле түшүндүрүп койдук. Мына ошол учурларда ушундай болгон экен. Эми биздин өзүбүздүн учурларда ушундай нерселер болуп калса, биз сөзсүз эле имам же ошол жердин кызматкерлери эмес, биз деле тазалап койсок, ошол соопту алабыз, Кудай буйрса. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Иттаку ал-ли'анайни." Эки наалат айтылуучу нерседен сактангыла дейт. Алар кайсылар? Алланын элчиси, айтыңызчы деп сахабалар айтса, пайгамбарыбыз айтты: адамдардын көлөкөлөп отура турган жерине жана адамдардын баса турган жерине барып зара кылгандар, муктаждыгын бүтүргөндөргө чындыгында адамдар наалат айтат дейт да. Ким эми ушундай кылды экен деп жакшы сөз айтпайт дейт. Мына ушул нерселерден пайгамбарыбыз сактангыла дейт. Бул болсо дагы тазалыкка бизди үндөп атат. Эми ажат кыла турган нерсе өзүнүн ажаткана болот. Мына ошого окшогон нерселерди пайгамбарыбыз ошол учурда эле сактагыла дейт. Андан кийин урматтуу мусулман бир туугандар, биз азыр могу айткандардын баардыгы бул чындыгы материалдык таза болду. Денебизди, кийимибизди, окуй турган жерибизди, жолубузду, айлана чөйрөбүздү дегендей. Ал эми эң негизги тазалай турган жер бул биздин жүрөк экен да. Имандын булагы бул жүрөк. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна фил жасади мудгатун." Адамдын денесинде бир муштумдай, андан да кичине бир эт бар, бир мүчө бар. Эгер ошол оңолсо, бардык дене оңолот дейт. Ошол бузулса, бардык дене бузулат, дене мүчөлөр дейт. Ал жүрөк деген экен да пайгамбарыбыз. Демек жүрөктү тазалашыбыз керек. Бул эң негизги биздин амалдарыбызды кабыл боло турган бул ушул жүрөктү тазалоо. Ошондон пайгамбарыбыз айтат: "Кыяматта Алла Таала силердин тышкы келбетиңерге, кийимиңерге, байлык мансабыңарга карабайт. Алла Таала кыяматта иля кулубикум ва амаликум, силердин жүрөгүңөргө карайт, жана кылган амалыңарга карайт" дейт. Мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын акыр сөзү менен сөзүбүздү улайлы.
Пайғамбарыбыз айтат, бейішке кирген адамды көргіңер келеби деп мешітте отырып сахабаларға айтса, бардық оба дегенде азыр мына ешіктен кирип келет деген екен. Анан біраз отырсақ, bir kişi kirip geldi deydi. Сақалынан дараттың суы ағып тұрат. Анан қолтығына екі галошын қысып алған, намаз оқимын деп кірді дейді. Ошол оқия 3 күн қайталанды. 3 күн тең ошол киши кирип келді дейді. Қысқасы оқияның аяғында бұл киши ошол даражаға кантип жетті екен десе, ал айтады екен, мен жалпы эле мусулмандардыга жүрөгүмдө эч кандай ичи тарылып, текеберлик, көрө албастык деген нерсе жок. Кечинде уктап жастыкка башымды койгондо жүрөгүмдү бардык нерседен тазалап аламын дейт экен. Бардык нерседен тазалап аламын. Дегенде Абдулла ибн Омар айткан экен, чындыгында мына ошол жакшы сыпатыңыз менен сиз ошол даражага жетипсиз дейт. Болбосо үйүндө 3 күн жатты, пайгамбарыбыз бейишке кирет деди эле, эмне амал кылат экен десе, бизден деле аз амал кылат экен дейт. Эми 5 убагына бекем дейт. Бирок көрсө бул жүрөктүн тазалыгы дагы бир чоң ролду ойнойт экен. Ошондон пайгамбарыбыз айтат, иннакум кадимуна ала ихваникум, силер бир жерге барсаңар, бир мусулмандарга барсаңар, фа аслиху рихалакум, машинаңарды оңдап алгыла дегенде, мынабы унааңарды, төөңөрдү, атыңарды саздап алгыла. Ва аслиху либасакум, кийимиңерди оңдап алгыла. Катта такуну кааннакум шаматан финнас, адамдарга силер үлгү болгула. Анан оозуңардан эч кандай жаман сөздөр чыкпасын деп пайгамбарыбыздын ошол сахабаларга болгон насааты бул кыяматка чейин өзүнүн үммөтүнө болгон насаат. Аллах субханала ва таала баарыбызды мына ошо тазалардан кылган болсун, жүрөктөрүбүздү таза кылган болсун.